Assalamu alaikum dostlar. Bugün Oş şahrındayız. Barыңар bilgендей эле Актилек жакта, же болбосо кирпичный, эски мурдага кирпичный жакта бензиндин баалары боюнча бөлүшүп кетким келди. Өзүмдүн ойлорумду 95 110 сом, 92 90 сом, дизель 102 4 дейт, газ 50 60 тыйын, 50 сом 60 тыйын. Эми заправкага көңүл бурбайлыгы бола, партнер нефт. Эми бул болгону бир мисал катары. Бардык эле заправкаларда баа ушундай болуп атат. Эми партнер нефт өзү негизи илгертен эле бир аз мындай тыйынына кымбат жүрөт. Мен айтайын деген нерсе, эртеге бензиндин баалары калыбына келип, мына Россиядагы нефтеперерабатывающий заводдор кайрадан калыбына келтирилип, мына жаңылыктардан мен угуп калдым. Жаз айларына чейин созулуп калышы мүмкүн калыбына келтирүү иштери дешкен. Эми допустим жазга чейин, жазындасы алар калыбына келди, согуш бүттү. Анан кайрадан заводдор өзүнүн ныгында иштеп калгандан кийин бензиндин баасы кайра ордуна түшөбү же түшпөй эле калып кете береби? Өзү негизи бул мезгилге чейин бензин только кымбаттаган да, ар түрдүү бир себептер менен. Же баары калыбына келгенден кийин деле бензинди 110дон 105ден куюп калабызбы? Азыр мисалы айтып атат, мамлекет камсыздап берип атат, 92 менен дизелдин баасын деп атат. Эгерде мамлекет камсыздабаганда 92-нин баасы 105 106 сом, ал эми дизель дагы бир 110го жетип калмак эле деп атышат да. Эми баары калыбына келгенде мамлекет дагы эле жанагы өзүнүн камсыздоосун токтотот да. Бардыгы бүткөндөн кийин Кудай буйрса эми жакшылыктан үмүт үзбөйбүз. Бензиндин баасы кайра түшөбү же түшпөй кала береби? Кимде кандай маалымат бар бул боюнча? Ойлоруңарды бөлүшө кетсеңер.